азыркы Баткен облусунун Лилик районунун Хорасан деген айылында төрөлгөн. Төрөлгөндө бул кишинин атасы шахтер болуп иштеген, административный корпус шаарынын ичинде болуш керек. Мына ошол пландардын баары ишке акырындан ашып кетти. Музейибиз болсо 2005-жылы ачылган. Ошондон бери музей иштеп келет. Бүгүн биз сиздер менен мааниси терең датада жолугушуп отурабыз. Башкача айтканда улуу тарыхый инсандарыбыздын бири мамлекеттик, коомдук жана саясий ишмер Исхак Разаковдун туулгандыгынын 110 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Байыртадан бери эле биздин ата-бабаларыбыз тарыхы терең, санжырасы кенен, байыркы улуу кыргыз элибиздин мамлекет болуп түптөлүшү, калыптанышы, өсүп өнүгүш үчүн күрөшүп келишкен. Өз эл жерин сүйгөн, ага кан жанын аябай, өлбөс өчпөс из калтырган ата-бабаларыбыздын ат көтөргүс иштеринин аркасында бүгүнкү эгемен Кыргызстанда жашап жатабыз. Өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дегендей, өтмүшүбүздү так билип, биз үчүн эл жерин сактап, мамлекет түптөп кеткен ата-бабаларыбызды бүгүнкүдө эскерип турбасак, тарых бизди кечирбес. Алар бизге аманат кылып кеткен мурастарын көздүн карагындей сактап, кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү биздин ыйык парызыбыз болууга тийиш. Элибиз журт башына келе турган адамдын эң алгач эле таза, калыс, адилет болушун тилейт. Ошондон улам эл арасында Исхак Разаковдун мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген асыл кеби суудай сиңип, башкы үлгүгө айланып кеткен. Анын таасын таамай айткан бул сөзү бүгүнкү күндө дагы негизги урааныбыз болуп келет. Адам тагдыры менен кошо төрөлөт деген кеп сыңары Исхак Разаков атабыз кичинесинен эле кыйынчылыктарга туш болуп, түгөнбөгөн түйшүк менен татаал жолду башынан кечиргени жалпыбызга маалым. Бирок жаштайынан чыйрак өсүп, Самаркандтан, Москвадан билим алып, эмгек жолун Өзбекстандан баштап, бара-бара көптөгөн мамлекеттик кызматтын баскычтарын басып өтүп, 1945 жылы 35 жашында Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Эч нерседен тайманбаган, көзгө тике карап, бетке айткан, көкүрөгү таза Исхак Разаков өз элин, өз жерин көтөрүүнүн жолдорун издеп, элибиздин билимдүү, илимдүү болуш үчүн зор эмгек жумшаган. Республиканын маданий агартуу жана илим тармактарынын өнүгүшүнө өзгөчө чоң салымдарды кошкон. Кыргыз жаштарынын Россия мамлекеттеринин жогорку окуу жайларынан ар тараптуу билим алышканын камсыздаган. Анын аракети менен Кыргызстандын өзүндө жогорку окуу жайлары ачылып, кыйла жылдардан бери чечилбей келаткан кадр маселеси оңунан чечилген. Мектептерде окуучуларга ысык тамак уюштуруу маселеси ошол мезгилде эле каралган. Ошону менен бирге анын демилгеси менен айыл чарба техникаларын жасоочу завод, жип ийрүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары сындуу бир катар өнөр жай ишканалары курулган. Облустарды байланыштыруучу жолдордун жана ошондой эле маданий жайлардын курулушу дагы колго алынган. Ошентип Исхак Разаковдун жөндөмдүүлүгүнүн жана иштин көзүн билген уюштуруучулугунун натыйжасында республиканын билим берүү, маданият, эл чарбасы, экономика, өндүрүш тармактары өнүгүү жолуна түшкөн. Исхак атабыз сөзгө чечендиги менен бирге айткан сөзүндө турган кыраакы жетекчи болгондугу дагы аңыз кепке айланган. Ал кездерде улуу ата мекендик согуштан кийинки республикадагы оор абалды жолго салып, өнүктүрүүдө алгач элдин атуулдук аң сезимин ойготуп, алга жетелеш үчүн жалындуу сөздөрү менен кылган иши төп келиши керек эле. Мына ошондуктан Исхак Разаков бардык иш-чараларды кылдат пландаштырып, чарчадым, чаалыктым дебестен күнү түн эмгектенип, жүргүзүлүп жаткан иштерди өзү барып, көз салып, кабар алып турган. Улуу инсандар жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги менен улуу болот эмеспи? Айткан сөзү менен кылган иши төп келишкен Исхак Разаковдун жөнөкөй мүнөзү, адамдык сапаты анын кадыр баркын ого бетер көтөргөн. Мындай ар тараптан өнүккөн, жан дүйнөсү таза, сөзү менен иши дал келген, мекенчил, залкар инсандар эл ичинде эч качан унутулбайт. Андыктан Исхак Разаковдун ата журт алдындагы опол тоодой эмгегин ар дайым эскерип туруу биз үчүн ыйык парыз.